Бул жаңы жарык түскө боелгон ашкана эми балдар үчүн сүйүктүү жерге айланат. Дарылоо жана айыктыруу канасы буга чейин эскилиги жеткен абалда болсо, эми мынтип Газпром Кыргызстан компаниясынын колдоосунун алдында заманбап жабдыктар менен толукталды. Ушул жерде жакшынакай балдар бутуна туруп, жакшынакай жүрүп кетишсин. Ош шаарындагы 70 орунга ылайыкташтырылган балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борбору түштүк аймагы боюнча кызмат кылат. Аталган борбордун ашканасы ошондой эле атайын дарылоо жана айыктыруу канасында оорулуу балдарга ыңгайлуу шарт болбогондуктан кыйналып келишкен. Бул кыйынчылыктан арылууга Газпром Кыргызстан компаниясы жардам колун созуп, эскирген имаратты толук капиталдык ремонттон өткөрүп берди. Бул жерге 2010-жылы бир ремонт жасалган, экинчи балдардын жатаканасына. Андан кийин ремонт болгон эмес, себеби ремонтко биздин каражат жок. Андан сырткары ошо жанагы ЛФК кабинетине тренажерлор, балдардын ойното турган баягы ДЦП балдар, майып балдарга ылайыкташтырылган тренажерлор келет. Биз ошону күтүп атабыз. Газпром Кыргызстан компаниясы балдар үчүн ыңгайлуу шарт жаратуу максатында ишке ашкан бул аракеттер август айынан башталган. Бул алгылыктуу жумушту соңуна чыгаруу үчүн 1 миллион сомдун тегерегинде каражат жумшалган. Бул Газпром тарабынан жасалган жумуштун алгачкысы эмес. Буга чейин да аталган ишкана өлкө боюнча 9 ден соолукту чыңдоо борборлорунун ачылышына көмөк көрсөткөн. Бул менен токтолбойт. Быйыл август айында чоң мектеп Бишкек шаарында келет. Мен ойлойм, что бул элге жардам берип атканыбыз бул биздин социалдык жактан жоопкерчилигибиз. Чоң компания. Себеби компания Газпром Кыргызстан жалпы дүйнө жүзү боюнча, Россия боюнча, спорт жагынан, медицина жагынан, ар кандай тармак жактан көмөктөш болуп жардам көрсөтүп жүрөт. Балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борбору түштүк жергесинде жалгыз болуп, Ош облусунан сырткары Баткен жана Жалал Абад облустарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кабыл алат. Быйылкы жылы Газпром Кыргызстан компаниясы аталган борборго көгүлдүр от да улап берген. Аталган компания бир гана Ош облусунда эмес, жалпы республика боюнча түрдүү социалдык колдоого муктаж мекеме борборлорго жардам берүү иштерин колго алган. Ал үчүн жумшалган каражат 30 миллиард сомдон ашкан. Махпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.